Barыңыздарга салам, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен мен Ажам Алмангелди жана түстүү тасма берүүсү. Бүгүнкү чыгарылышыбызды экология темасына арнайбыз. Бизде аягына чейин көрүңүздөр. Адамдын жашоосунда суу абдан маанилүү. Ал бизге жашоо, узак өмүр жана ден соолук берет. Суу жер планетасында жашоонун булагы. Ал жерди кантип пайда болгон? Бул кызыктуу суроого кийинки видеодо жооп беребиз. Анын даамы, түсү жана тыты жок. Ал тургай ал аркылуу көрө албайбыз. Ал жердин 70% аймагын каптайт. Дарыялар, океандар жана булуттардын чексиз айлануусунан турат. Денебиздин 60%-ын түзөт. Айланабызда жана ичибизде ушунчалык көп суу бар болгондуктан, биз аны оңой эле кабыл алабыз. Бирок күн системасында суюк суу дээрлик жок. Демек, бул заттын көп бөлүгү биздин планетада кайдан пайда болгон? Ал кайдан келди? Суу молекуласы эки элементтен тургандыгын билсеңиз керек. Эң жөнөкөй элемент болгон суутек биздин ааламдын башталышынан бери эле жашап келет. Эң жөнөкөй элемент болгон суутек биздин ааламдын башталышынан бери эле жашап келген. Кычкылтек бир нече 100 миллион жылдан кийин, жылдыздар пайда болгондон кийин гана пайда болгон. Бул түзөк казандарынын борборундагы басым ушунчалык күчтүү болгондуктан, суутек атомдору биригип, гелий түзүшкөн. Ал кезегинде гелий атомдору оор элементтерди берилийди, көмүртекти жана кычкылтекти пайда кылган. Бул процессти нуклеосинтез деп аташкан. Акыры жылдыздар кыйрап, жарылып, жаңыларды түзгөндө бул жаңы элементтер менен ааламга тарап, жаңы бирикмелерди пайда кылышкан. Мисалы, белгилүү H2O G1 суу молекулалары күн системасы пайда болгон чаң булутунда болгон. Ал эми башкалар биздин планета пайда болгондон кийин аны менен кагылышкан. Бирок бул жообу жок чоң суроо. Жерге канча суу жана качан келген? Эгерде бир теория боюнча катуу тоо тектери пайда болгон учурда, аз көлөмдөгү суу жер бетинде болгон болсо, анда атмосфера болгондуктан, ал кайрадан мейкиндикке бууланып кетиши мүмкүн болчу. Газ чыгаруу деп аталган процессте пайда болгон биринчи атмосферага чейин, суу биздин планетада дагы 100 миллиондогон жылдар бою жашай алмак эмес. Бул жердин өзөгүнөн эриген тоо тектери жер бетине жанар тоолорду чыгарганда болгон. Бул бууланып жаткан сууну кармай алган катмарды түзгөн. Ошентип, суу кантип жерге кайтып келди? Илимпоздор суунун көпчүлүгүн бул жерге миллиондогон жылдар бою жер бетине кол салган муз кометалар же астероиддер алып келген деп көптөн бери шектенип келишкен. Бирок акыркы изилдөөлөр бул теорияны жокко чыгарды. Күн системасы пайда болгондон кийин дароо пайда болгон хондрит метеориттеринде изилдегенде илимпоздор суунун көлөмүн гана эмес, алардын минералдык курамы жердин катуу тектеринен айырмаламагандыгын аныкташкан. Ошондой эле жер менен бир эле учурда пайда болгон стероидтерден алынган үлгүлөрдөн да айырмаланбайт экен. Демек, жер атмосферасынын жоктугуна карабастан, көп жылдардан да жоголуп кетпеген сууну кыйла эрте топтогон болушу мүмкүн. Бирок ошол эле учурда астероиддер миллиарддаган жылдар бою өз салымын да кошушу мүмкүн. Эгер бул чын болуп чыкса, анда жашоо биз ойлогондон да эрте башталган болушу мүмкүн. Суу планетанын төрөлүшү учурунда же сырткы таасирлердин натыйжасында жер бетинде пайда болгонун так билбейбиз. Балким экөө тең чынбы? Кантсе да душтан, фонтандан же крандан аккан суу жакынкы көлдөн же дарыядан эле келбейт. Суу жер планетасына келе жатып, космостук мейкиндиктерди жеңип келген. Адамдын ишмердүүлүгү бүгүнкү экологиялык көйгөйлөрдүн башаты. Алар адамдын ден соолугуна жана жаратылыштын ден соолугуна зыяндуу. Ал эми кийинки видеодо Кыргызстандагы 5 көйгөй жөнүндө сүйлөшөбүз. Биз дүйнөдөгү эң мыкты мамлекетте жашайбыз жана башка өлкөлөрдүн бардыгы бизге көз артышат. Достор, дал ошондой болот. Биз буга ишенебиз. Бирок биздин коос өлкөбүздө бүгүнкү күндө көңүл бурууга арзый турган көйгөйлөр бар. TV1 KG каналында Кыргызстандын экологиялык көйгөйлөрү. Глобалдык жылуулук тамаша эмес, бул чындык. Шаарда жай кандай ысык экендигин байкадыңызбы? Адамдар гана эмес, мөңгүлөр жана дарыялар кыйналышат. Кыргызстан суу ресурстары менен белгилүү. Они очевидны за последние, наверное, акыркы 30-40 жылдан бери билинип турат. Ал Тургай шаарынан көрүнүп турат. Биздин тоолордон карасаңыз, мөңгүлөр азыраак болуп калды. Аянты кыскарган. Кыш жумшак болуп калды. Жаан-чачын менен бир нерсе болуп жатат.
кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп жатат. Демек толордо көп жылдык кар жана мөңгүлөр аз болсо, дарыялардын агымы өзгөрүлөт. Жаан-чачындар да буга кандайдыр бир деңгээлде таасир этет. Мунун бардыгы кайрадан чөлдөшүүгө алып келет. Климат ысып, жылуу болуп кетти. Осадки дождевые тоже как-то на это влияют. То есть все это опять же вместе выливается в то, что вот как вы называете опустынивание как бы. Биз жалпы чындыкты айтпай эле коелу. Таштандыларды таштабаш керек. Акыркы учурда бүтүндөй интернет коомчулугу көйгөй жөнүндө сүйлөп жатканына кубанычтабыз. Биринчи жолу таштандыларды сорттой турган контейнерлер орнотулушту. Жергиликтүү активисттер таштандыларды чогултуу боюнча жарыштарды уюштура башташты. Мы провели первую в Кыргызстане. Биз Кыргызстандагы биринчи плогинг акциясын өткөрдүк. Плогинг булчукка бара жатканда таштанды чогултуу. Европада көбүрөөк аң сезимдүү адамдар жашагандыктан, эмне үчүн биздин чуркообузду шаардын жана өлкөнүн пайдасы менен айкалыштырбайбыз деп ушундай чечимге келишкен. Ал жерде бул кыймыл күч алууда. Бизде дагы адамдар чыга башташты. Таштандыларды баштыкка чогултушат. Машыгуу учурунда бир нече мүшөк таштанды чогултса болот. Башкача айтканда, биз денебизге гана эмес, жерибизге, өлкөбүзгө, шаарыбызга да пайда алып келебиз. То есть приносим пользу не только своему организму, но и также нашей земле, нашей стране, нашему городу. Баса, Грузия буга чейин пластик колдонуудан баш тарткан. Кантсе да таштандыларды сорттогон эмес, аны чыгарбаган адам туура кылат. Фрунзе бир кезде Советтер Союзундагы эң жашыл жана таза шаар деп эсептелген. Бүгүн бактарактар тездик менен кыскарууда. Бактарактар гана эмес, Кыргызстандын жайыттары дагы жабыркап жатышат. Первый раз на Сомкуле лет 20 назад. Сомкөлдө биринчи жолу мен 20 жылдай мурун болгон элем. Боз үйлөр талаа жана токой менен курчап тургандары эсимде. Азыр барсам, бир тал чөп өспөгөн чоң бош жерлерди көрдүм. Өсүмдүктөр калыбына келгенге жетишпей калышат. Анткени ал жерде жылдан жылга мал жайылат. Ни одной травинки не растет. А если, там хочется сфотографировать какой-то цветок, его еще надо поискать. Акыркысы өлкөбүздүн сыймыгы, сулуу акыл берстин азаюусу. Жыл сайын мышыктар азайып жатат. Биз дүйнөнүн эң кооз өлкөсүндө жашайбыз жана башка өлкөлөрдүн бардыгы бизге көз артышат. Ошондой болот достор. Келгиле, биргелешкен күч аракеттер менен Кыргызстаныбызга кам көрөлү. Бүгүн ар бирибиз өзүбүздөн баштайлы. Дүйнөдө жергиликтүү деңгээлде экологиялык көйгөйлөрдү чечкен экологиялык лидерлер иштешет. Кийинки видеодо биз алар менен баарлашып, көп нерселерди билдик жана айлана чөйрөгө кандайча позитивдүү салым кошо алабыз деген кеңештерди алдык. Бишкекте бир нече жылдан бери бактарды кыюу маселеси курч турат. Анын таасири айрыкча жайдын аптаптуу ысыгында же кышында кара түтүн учурунда байкалат. Мисалы, ушул кыш бактар көлөкө жаратат, абаны муздатат жана нымдаштырат. Шамалды азайтып, бизди чаңдан, химиялык заттардан жана башка булгануудан сактайт. Дарактар жылдан жылга азайып баратат. 2017 жылы шаарда эң көп бактар кыйылган билесизби? Ал жылы шаардагы жолдор кеңейтилген үчүн 3000ге жакын бактарактар кыйылган. Арча демилгесинин эксперттери бир кыйылган бакка анын айлана чөйрөнү түзүүчү функциясын компенсациялоо үчүн 210 түп көчөт отургузуш керектигин белгилешти. Сарпталган каражаттын көлөмү жөнүндө ачык маалыматтар жок болгондуктан, эсептөөлөр негизинен лесхоздо өстүрүлгөн көчөттөр боюнча алынат. Бактын кайсы жерде өскөнүн, канча жашка келгенин, сугарууга канча каражат сарпталгандыгын жана компенсацияны эске алсак, бир көчөт орто эсеп менен 60 сом турат. Ошол эле учурда бир көчөттүн баасы 10 000 сомго чейин жетиши мүмкүн. Эгерде бак кыйылган болсо, анда аны кайра калыбына келтире албайбыз. Аны 30 жылдан кийин гана кайтарса болот. Анткени дарак өтө көп убакытта өсөт. Биз жашыл аянттарды эсептөөдө бак тарактарга сарпталган каражаттарды гана эмес, экосистеманын пайдасын, эстетикалык жана рекреациялык артыкчылыктарын эске алып, бактын суммасын орноткон методиканы иштеп чыккыбыз келет. Это не уровень закона, но это уровень тоже нормопрактики. Move Green уюму уюштурган журналисттер үчүн эко-мектепте ушул жана башка көйгөйлөр 3 күндүк мастер-класста талкууланды. Принимать участие, свой гражданский долг. Катышып, жарандык милдетиңди аткаруу.
Мен маалымат каражаттарында иштегендиктен кандайдыр бир жол менен коомго көйгөйлөрдү көрсөтүп, таасир эте алам. Путем решения, путем показывания, демонстрируя эти проблемы обществу. Баса, азыр ар бириз эмне кыла алабыз деп ойлонуп жатсаңыз, бак отургузуңуз. Арчалар албетте кооз, бирок бул шаар үчүн натыйжасыз. Ал эми теректер ден соолукка пайдалуу болот. Баса, базарда үлпүлдүктөрү жок теректер сатылат. Ну, зиму мы, слава богу, пережили. Биз кыштан чыктык, баары артта деп үмүттөнөм. Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу апрель айында дагы көчөттөрдү отургузууга болушу мүмкүн. Биз ойлойбуз, ой, баары жаман, биздин колубуздан эч нерсе келбейт, мамлекет эч нерсе кылбайт деп. Бирок ар бир адамдын деңгээлинде ар кайсы аймакка ар кандай көчөттөрдү отургузса болот. Эгерде сиз батирде жашасаңыз, анда короого уруксатсыз бак отургузсаңыз болот. А эгерде сиз массалык көчөт отургузууну уюштургуңуз келсе, анда зеленхозго кайрылып, кайда отургуза алабыз деп биле алсаңыз болот. Посадить разные деревья на разных территориях. Например, если вы живете в квартире, то рядом, вот во дворе можно посадить деревья, и даже разрешения никого не надо просить. А если вы хотите поучаствовать или сами организовать какую-то такую посадку, то нужно обратиться в Зеленхоз при мэрии и спросить: дорогой Зеленхоз, а, собственно говоря, где можно посадить деревья? Мы очень сильно хотим. Огромное значение имеет не Дарактардын саны эмес, сапаты маанилүү. которые мы сажаем. И, естественно, то есть, как мы это делаем. Недавно... Жакында Дмитрий Витошкин Facebook паракчасында жазган: шаарга бак дарактарды жана жаңы жылдык балаталарды бербеңиз. Жашылдандыруу иштеринин көпчүлүгү ийне жалбырактуу дарактардын жардамы менен жүргүзүлөт. Посредством елочного возня, то есть хвойные сажаем. Ооба, алар кооз. Ооба, ыңгайлуу. Бирок маселенин тереңдигин караш керек. В глубину проблемы. Если вы хотите посадить свое дерево... Эгерде сиз көчөттөрдү отургузуңуз келсе, анда жалбырактар гүлдөгөнгө чейин отургузуңуз. Көптөн бери унутулуп келе жаткан шаарыбызды мыкты кооздой турган өсүмдүктөрдү сунуштайм. Эгер сиз гүлдөгөн шаарды кааласаңыз, жапайы жемиш өсүмдүктөрдү, өрүк, кара өрүк, алча өстүрүңүз. Ошондо Бишкек шаары гүлдөгөн бакчага айланат. Эгер сиз шаарды кара түтүндөн жана чаңдан коргоону кааласаңыз, анда карагач эң сонун. Жалбырактар көп түшөт деп коркпоңуз. Анткени анын жалбырактары жерге пайдалуу. Аны алып салуунун кажети жок. Абаны зыянсыздандыруу үчүн ковид менен болгон кырдаалга терек абдан ылайыктуу. Ал шаардын ландшафтына туура келет. Абаны зыянсыздандырып, ийне жалбырактуу дарактардан да биринчи орунду ээлейт. Эркек теректи отургузуш керек. Ал үлпүлдүк чыгарбайт. Үлпүлдүктөр менен теректер көбүнчө базарларда жана питомниктерде сатылбайт. Бир гана нерсе: терекке өтө чоң орун керек. Жол жээгинин жашылдандыруунун туурасы 5 метрден кем болбошу керек. Анткени терек тыгылганды жактырбайт. Мындай шартта ал узак жылдар бою жашайт. Бир нерсени өзгөртүү үчүн алгач өзүбүздөн баштап, андан кийин аны балдарыбызга да үйрөтүү керек. Эко-кемп программасы эко-тренингтерди, оюндарды камтыйт. Анын жүрүшүндө балдар биздин планетанын көйгөйлөрү, таштанды чогултуу менен коштолгон жарыштар, кулинардык мастер-класстар жана эко-тамак менен тамактанышат. Ар бир бала өз колу менен буудай өстүрүү менен өзүн дыйкан сезе алат. Келечек жаш муундун колунда. Демек, бул муунду кичинесинен баштап тарбиялоо керек деп экологиялык балдар лагердин түзүүчүлөрү чечишти. Лагерь мурунда болгон. Бул жерде жаратылыштын кеңдигинде 5 жаштан 13 жашка чейинки 150гө жакын бала конокто болушкан. Билесизби, бул эколагерде биз айлана чөйрө жөнүндө, биздин планетада болуп жаткан климаттык өзгөрүүлөр жөнүндө көбүрөөк сүйлөшөбүз. Биз жаратылыш менен кандайча байланышта болуш керек? Адам өзү менен кандай байланышта болуш керек? Адамдарга, жерге кандайча мамиле жасоо керек? Биздин тамак аш кайдан келген деген суроолор боюнча сүйлөшөбүз. Тилекке каршы биздин балдар тамак аш супермаркеттерде өсөт деп ойлошот экен. Бул жерде биздин негизги темабыз экология, бул пайдалуу тамак аш жана сергек жашоо образы.
Это здоровое питание, это здоровый образ жизни, еда. Пайдалуу эс алуу программа мастер-класстарды, оюндарды камтыйт. Анын жүрүшүндө балдар биздин планетанын көйгөйлөрү жөнүндө билим алып, таштанды чогултуу менен чуркоо боюнча жарышууларда, кулинардык мастер-класстарда катышып, тең салмактуу эко-тамак аш менен тамактанышат. Мисалы ушундай буудайды өз колу менен өстүрүп, ар бир бала өзүн фермер катары сезе алат. Өзүңүз билгендей, биз оюн учурунда маалыматты жакшы кабыл алабыз. Баса, лагерь эл аралык деңгээлде өтөт. Бардык кыйынчылыктарга карабастан, өлкөбүздүн жаратылышы кооз. Биз келечекке жылмайып карайбыз. Алымыч харылышыбыздын аягында жагымдуу ырдестени тартып алайбыз. Сиздерге ал позитивдүү энергияны, күч кубатты берет деп үмүттөнөбүз. Мага барың бирдей, кимиң мыктысың билбейм, акыйкатты мен издейм. Табалбай келем, чек, тегерегиң дейсең чек, талыкпай ишти издең, элге билгизбей, алдыда жол өккө. Оңго бассаң келечектең, солго бассаң кеттет бекер. Калган убактың, убарасың, ошондуктан ойлон. Элим алданба, 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 элим алданба. Элде алдаба, элде алдап шопуруңду жалдаба. Эл сен жок делеп деп сөптөп жамбагат. Сен көргөзгөндү эл сен деп тандабайт. Тажады эл ырчылардын үнүнөн, тажады эл көтөрүлүш күнүгө, тажады эл саясаттын жытынан, элге берчи бүтүн нан. Ачка калды бир турган, тонун башын сүйлөгөндөр качып кетти журтунан. Издеп тапкан адам чөнтөгүнө толтурат, озун жагып олтурат, акча тудук болтурат. Элим алданба, 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 элим алданба. Ачылып, чачылып, кууп чыктың качырып, эч бири түтпөсү, озун калды басылып. Ашыгып, машыгып, орун талышпа. Элим алданба, 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 элим алданба. Ушундай нотада экологияга арналган чыгарылышыбыз аягына келди. Сиздерге кызыктуу жана пайдалуу болду деп үмүттөнөбүз жана коштошобуз. Дүйнөдөгү бүт жакшылыктарды каалайбыз. Саламатта калыңыздар.